Мен азыр ушу сиздерден чыгып, президент менен барып жолугам, ушул маселе боюнча сүйлөшөбүз, такташып чечишебиз. Анан эгерде кандай болот, менин оюмча, эң биринчи келишимге келишибиз керек. Ал арызымды жазып берип, мыйзамдуу жолго салып, анан арызымды жазып берип кетейин, экспойдон калайын деген. Мына ошол чечимге келишибиз керек. Мен ошол чечимди сунуш кылам, анан кандай кабыл алат, ал өзүнүн иши. Сиздин оюңуз боюнча качан? Мисалы үчүн шайлоо бүткөндөн кийин Бүгүн бүтүрүш керек. Менин оюмча. Анткени 10 күндөн бери уже 10 күн өттү макулдашылгандан бери. президент кандай жооп берди сизге? Жооп бере элек, азыр барам. Жолуга элек. Бажы боюнча, бажы кызматы боюнча. Ошол бажы кызматында эле иштеген, биз ошол 4-5 күндөн бери угуп, иликтеп көрүп атпайбызбы? Кимиси тартып кете алат, баягы коллектив кимисине макул болот дегендей. Анан биринчи зам менен экинчи зам ошо Райым Матраимовдун кишилери деди, схеманы ошолор иштетет деди. А бул Мамбет Жунусованын андай схемага тиешеси жок деп бардык ошол жерден көпчүлүк кызматкерлери бизге маалымат жеткиргенден кийин мен ошондой чечим кабыл алдым. Мамбет Жунусова ошо тартып кете алат деп коллектив. Биз башка жактан алып барган жокпуз. Анан жаштыгына карадык. Жаш кадр экен, билимдүү кадр экен. Матраимов боюнча болсо маалыматтар жок менде. Баягы такталбаган маалыматтар боюнча өлкөдөн чыгып кетти деп атышат. Муну баягы эртеси эле күнү чыгып кетти деп мага маалымат жеткирген. Бирок мен билбейм. Аны чек ара кызматы жана башкалар андан билиш керек да. Бирок мындай официалдуу түрдө чыгып кеткен эмес, мындай чыгып кетти деп айтып атышат. Анан дагы бир маалымат айтып коеюн. Мына мен биздин мекенчил программасы шайлоого чыкканда, мекенчил партиясы кечиресиздер. Шайлоого чыкканда эң биринчилерден болуп паспорттагы улуту деген графаны киргизебиз деп убада бергенбиз. Кудай буюрса, мына бүгүнкү күндөн баштап улуту деген графа кирип атат. Мына мен кечээ күнү ошо 2 күндүк ишимде ушуну чечтим. Улуту деген графа. Бул жерде так кесе айтып коеюн. Ким кааласа жазгызат. Кыргыз деп, кыргыз кааласа жаздырат. Каалабаса улутун жаздырбай эле ала берсе болот. ID карт, паспортты түшүндүңүздөр да. Бирок эртеңки күндөн башталбайт. Бул анткени ГРСтин баягы технический эмелери бар экен. Бул 60 күндөн 90 күнгө чейин убакыт сурашты. Ушул аралыкта биз бардыгын программаларыбызды тактап, анан кийин 60 күндөн кийин бере баштайбыз деди. Кыскасы бул маселе чечилди. 60 күндөн кийин 90 күн же 90 күн болуп калышы мүмкүн, кичине убакыт керек болот. 90 күндөн кийин улуту деген жазуу менен ала баштасаңыздар болот. Ким каалабаса аны эч ким баягы мажбурлабайт, аны жаздырбай эле коет, жөн эле алат мындай. Түшүндүңүздөр?